Жалпы жана күчөтүлгөн режимде камалып турган айрым жарандарды жылына 7 суткадан ашпаган мөөнөткө үйүнө барып келишине уруксат берүү демилгеси менен жаза аткаруу кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Кемел Сыдыков парламентте билдирди. Кийинкиси соттолгондордун түзөтүүсүнө жана кайрат социалдаштырууну бөлгө болуучу социалдык пайдалуу байланыштарды калыбына келтирүү, сактоо жана чындоого түрткү берүү максатында жаза аткаруу кодексине балдары бар жана жалгыз ата энеси болуп эсептелген болуп саналган жалпы жана катуу режимдеги түзөтүү багыттарынан жаза өтөп жаткан соттолгондорго бала менен жолугушуу үчүн эки терапка баруу үчүн зарыл болгон убакытты эсепке албаганда 7 суткадан ашпаган мөөнөткө түзөтүү мекеменин чегинен чыгуу укук берүү мүмкүнчүлүгү караган ченемдик киргизүү сунушталат. Бул демилгени депутат Камила Талиева колдоп, кумандуулуктун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Болуптур, анан бирок бул жерде эми негизинен мен ошо аялдар жөнүндө айткым келет да, жеңил эми кылмыштын баары кылмыш, жеңил оор болбойт дегендей. Бирок ошондо дагы ошол көбүнчөсүн аялдар ошол өзүнүн ар кандай ситуацияга кээде ошол өзү каалабай туруп ошол турмуштук бир баягы кокустуктан улам кылмышка кириптер болуп калып түшкөндөр бар дегендей, өзүнү самооборона деп койт, өзүнү коргойм деп бир кылмыштарга барып калган жагдайлар болуп калат. Балдары менен жолугушууда эми албетте алар жанагы эле кичинекей мөөнөткө аралыкка барып тууган уругу, жакындары менен жолугуп жүрөт. Бирок ушундай кичине баягы кылмыштын эми жеңилирээк түрүнү менен ушул айрыкча ушул аялдардын чыгып үй бүлөсү, балдары менен жолукканын бул ошол абдан мыйзамды мен ошол жагын жактырдым да. Депутат Дастан Бекешев соттолгон адамдар мындай мүмкүнчүлүктү туура пайдаланаарынан күмөн санап, мындай деди. Чего боюсь? Вот переживаю за что? Я переживаю за то, что эти лица могут либо совершить преступление. Это одно из моих переживаний. И второе переживание то, что на этом сотрудники ГСИН смогут делать деньги. Кого-то захотели, отпустили, кого-то не отпустили. Кто-то не смог заплатить, его не отпустят. У кого-то есть деньги, он зеленый дал в карман, его отпустили на то, чтобы он там съездил к детям. Вот тут же нету критериев, вот же самая главная проблема. Вы говорите сейчас электронной системы оценки рисков. Да, там выработаны критерии. Критерии нужны, четкие. Да, обязательно, правильно, обязательно. Иначе это все за деньги будет происходить. И вот у нас оттуда и блатные зэки появятся, и потом простые зэки появятся и так далее. Да? От чего мы пытаемся уйти с вами?